На эту сцену я приглашаю представителя Орского... Кыргыз улуттук университети журналистика факультетинин жарнама жана коомчулук менен байланыш кафедрасында жарнама жана пиар тармагында окуп жаткан студенттерге арналган Жок Азын фестивалю болуп өттү. Фестиваль студенттер менен практиктердин жарнама жана пиар тармагындагы диалогун камсыздоо, студенттерди бизнес чөйрөсүнө интеграциялоо, эмгек рыногундагы тенденцияны аныктоо жана кесиптин имиджин көтөрүү үчүн өткөрүлүүдө. 10дон ашык Кыргызстандын белдүү компаниялары келди. Алар ошо биздин балдарды карап көрүп, идеяларын алып кетет. Былтыр мисал үчүн 3-4 компанияга биздин балдарыбыздын, студенттерибиздин ошол сунуштаган кейстери, идеялары абдан жагып, колдонуп келип атышат. Бүгүнкү чейин колдонуп атышат. Анын ичинен биз былтыр 12 баланы ошол Жок Азын фестивалынын натыйжасында жумушка алып кетишти. Бул деген эмнени билдирет? Ошол компаниялар мастер-класс өтүшөт. Ошол балдар менен талкуулашат. Мисалы үчүн былтыр ошол бир чоң ири компания өзүнүн продукциясын кана биз мондай кылып жарнамаладык. А силер кандай көрөсүңөр дегенде, биздин балдардын идеясы жагып, силердин балдардын идеясы креативдүү экен, тыйын жагынан аз баягы сумманы сарпталат экен, а эффективдүүлүгү жогору экен деп, мына ошол кейсти алып кетишти дагы, ошол кейсти ойлоп тапкан балдарды жумушка алышты. Жок Азын фестивалю 2017 жылы улуттук университет тарабынан негизделген. Анын максаты жарнама жана пиар тармагында билим алып жаткан студенттерди иш берүүчүлөр менен байланыштыруу жана теориялык билимин практика жүзүндө ишке ашыруу. Жок Азын улуттук фестивалю бул жылы 7-чи ирет өткөрүлүп жатат. Кыргыз улуттук университети уюштуруучу катары 7-чи ирет чет өлкөлүк студенттерди биз кабыл алып жатабыз. Чындыгында айтканда бул эң сонун аянтча жумуш берүүчүлөр, практик пиар адистер жана жарнама боюнча адистер үчүн. Жарнама жана коомчулук менен байланыш фестивалы 2-3 күн өтөт. Бул күндөрү биз илимий практикалык конференция, кейс чечүү, дебаттар, пиар дебатты біз быйыл 2-чи ирет өткөрүп атабыз. Ошо фестивалдын алкагында ал башка жакта жок болгон, эч жакта өткөрүлбөгөн конкурс болуп эсептелинет. Буга чейин үйрөнүп келген, окуп келген нерсе теорияларды практика жүзүндө колдонуу үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк бул биз үчүн. Анан албетте бул кейстерди чечүүдө биздин мугалимдерибиз дагы буга көмөктөшүп жатышат. Ар кандай компаниялар келди, ошолор бизге белгилүү бир задачаларды айтты. Мисалы 3 ай аралыгында пиар стратегиясын жазып берүү деген сыяктуу ошолорго даярдап, командабыз менен алар берген милдеттерге, задачаларга чечүү жолдорун сунуштайбыз. Аталган фестивалга буга чейин өлкөбүздөгү университеттер гана катышып келсе, быйыл Казакстан жана Россиядан да студенттер онлайн кошулду. Эске салсак, Абдыш Ата компаниясынын демилгеси менен Краснодарда болуп өткөн фестивалда улуттук университетинин студенттеринен турган нацпродукт алдыңкы орундарды алып келишкен. Молодые люди могут проявить себя, молодые люди могут предложить свои идеи. И тем самым наш фестиваль является уникальным. Назгүл Чороева, Нурсултан Осмонакунов, Кутмантан көрсөтүүсү.